негизи мына коомго жараша биз өзгөрүшүбүз керек экен да, ошо таштандыларды туура пайдаланышыбыз керек экен. Бакалашкаларды булар чирибейт экен да. Көп жылдык, 100 жылга чейин да, мисалы чирибейт деп атат. А бизде бир жерден экинчи жерге колдонулат. Ушул таштандын дагы туура пайдаланып, туура иштетип ыкмаларын биз үйрөндүк бүгүн. Кудай кааласа элге дагы, жакындарыма дагы, коллективиме дагы ушул нерсени бир жайынтабыз, Кудай кааласа, ушул боюнча дагы иш алып барабыз. Биз дагы ушул бүгүнкү семинардан тренингден көптөгөн маалыматтарды алдык. Климаттын өзгөрүшү жана алардын тийгизген таасири жөнүндө да маалыматтарды алдык. Биз эми ушул алган тренингдеги маалыматтарды коомчулукка жана аялдар советине жана дагы жаштарга, айылдын активисттерине маалымат беребиз деген үмүтүбүз бар.